Бул жумада журналисттер элемес коомчулуктун көңүлүн бурдурган билдирүүнү мурдагы президентке талапкер Өмүрбек Бабанов жасады. Ал жакын арада Кыргызстанга, мекенине, элине кайтып келерин айтты. Өмүрбек Бабановго өлкөдөгү туруктуулук биринчи орунда турарын ал өз аракети менен далилдеди. 2017 жылкы президенттик шайлоодо 600 000 жарандын колдоосун алып, саясий өнөктүктө экинчи орунду камсыздаган. Жеңилүү ызасын тартса дагы, шайлоонун эртеси добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныганын айтып, маалымат жыйын өткөргөн эле. Талас областында аны колдогондор митингге чогулуп, нааразычылыгын билдирип чыкканда дагы Өмүрбек Бабанов элди тынчытып, тарапташтарын тарап кетүүгө чакырган. Аны мындай кадамына көбү ошондо таң калса, айрымдары ушунча эл колдоп турганда чогулгандарды пайдаланбайбы дегенге чейин барышкан. Бирок Өмүрбек Бабанов бул жолду тандаган жок. Ал башынан эле калкты мыйзам талаасында иш алып барууга чакырып, өлкөнүн туруктуулугу, өнүгүшү маанилүү экенин айтып дагы, аны өзү иш жүзүндө дагы көрсөтүп келет. Таластагы тарапташтарын тынчытып, шайлоонун жыйынтыгын тааныган соң, чет өлкөгө ден соолугун чыңдоо үчүн сапар алган. Бирок ал учурдагы бийлик Бабановдун кайтып келишин каалаган жок. 28 сентябрда Ошто Онадырда улуттар аралык мамилени козуттуң деп, бир ай бир жума өткөндөн кийин 4 ноябрда ойдон чыгарылган кылмыш ишин токуп койду. Бул Атамбаев режиминин саясий максатта өч алуу үчүн жасалган жосунсуз жоруу экенин элдин баары эле түшүнүп турат. Өмүрбек Токтогулович бизге айтты. Мен өзүмдүн милдеттемелерин толук аткардым. Мен эл алдында дагы, мамлекеттин алдында дагы, бийликтин алдында дагы эч кандай күнөөм жок. Кандай болсо дагы мен Кыргызстанга келем деп. Биз Өмүрбек Токтогуловичти толук колдойбуз. Биздин оюбуз боюнча баарыңар эле билет болушуңар керек. Бул Өмүрбек Токтогуловичтин үстүнөн козголгон иш саясий болуп эсептелет. Бул иш мурунку бийлик убагында козголгон. Ал убакта президент Алмазбек Атамбаев болчу. ГКМБнын жетекчиси болуп Адил Сегизбаев болуп турган убакта генералдык прокурор болуп Индира Жолдубаева болчу. Өмүрбек Бабановго кылмыш ишин козгогон так ошол учурдагы жетекчилер азыр өздөрүнүн айласын таппай турган учур. Алар саясий буйрукту аткарып иш алып барганы ошол маалда эле билинип турса, эми документтер менен бекемделип жатат. 2 жыл мурда Улуттук коопсуздук комитети тергөөчүлөрдүн өтүнүчү менен өткөрүлгөн экспертизага таянып иш алып барып жатканы кабарланган. Бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деп жашыруун эмес, эл алдында ачык айтылган сөзгө жасалган анализдин жыйынтыгы расмий жарыяланган жок. Болгону Бабанов улуттар аралык мамилени козутууга чакырык таштаган деген корутунду чыкты деп эле кылмыш ишин козгоп коюшкан. Өмүрбек Бабановдун Ошто Онадырда сүйлөгөн сөзүн уккан киши мыйзамга каршы эчтеке жок экенин дароо эле аңдайт. Ошентсе дагы юридикалык жактан бекемдөө үчүн 4 жолу көз карандысыз экспертиза өткөрүлгөн. Анын бири Россиянын юстиция министрлигине караштуу борбордо жасалган. Башка өлкөнүн дасыккан адистери дагы Бабановдун сөзүнөн кылмыштын белгилерин таба алышкан эмес. Мен силердин көңүлүңөрдү именно ошо Россия Федерациясында өткөргөн экспертизага көңүлүңөрдү бургум келет. Анткени бул нейтралдык мамлекетте өткөрүлүп атат. Мамлекеттик атайын адистиштирилген эксперттик мекемеде өткөрүлүп атат. Россия Федерациясынын тиешелүү экспертизасы жүргүзүлгөн. Ал экспертизанын бардык ошол биз жүргүзгөн экспертизалардын тыянагына ылайык Өмүрбек Токтогулович Бабановдун ошол Амир Темур микрорайонунда айтылган сөздөрү 28 сентябрь 2017 жылы эч кандай ошол эл аралык, этностор аралык казытууга же болбосо ошол конституционный стройду бузууга же болбосо бийликке баш ийбөөгө чакырыктар жок деген тыянак берген. Ошонун негизинде биз тиешелүү УКМКнын тергөө бөлүмүнө, тергөө башкармалыгына тиешелүү өтүнүч менен кайрылганбыз кылмыш ишин кыскартуу боюнча. Бул кылмыш иштин эч кандай перспективасы жок. Бул иш кыскартууга жатат. Өмүрбек Токтогулович Бабановдун кыймыл аракетинде эч кандай кылмыш курамы жок. Бирок мындай салмактуу, абройлуу эл аралык экспертизанын корутундусун дагы Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү эске албай коюшкан.
Так ушул жерде кылмыш иши саясий мүнөздө козголгону айкын болуп калды. Анткени көз карансыз экспертизанын бүтүмү иш өндүрүшүнө алынса, анда кылмыш иши дароо токтотулуп, ишти жабууга туура келмек. Бирок кызыктар күчтөр мындай жыйынтыкты каалашкан жок. Эми мунун укуктук жагын алып көрөлү. Конституциянын 26-беренесинде кылмыш иши ачылган тарап иштин мыйзамдуулугунан шектенсе, анда анын пайдасына чечмеленет деп жазылган. Мындай түшүнүк кылмыш процесстик кодексинде да бар. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекси 86-берене 3-пункт. Эксперттин корутундусу жана көрсөтмөлөрү. Эксперттин корутундусу алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктук кызмат адамы, тергөөчү, прокурор жана сот үчүн милдеттүү болуп саналбайт. Бирок алардын корутунду менен макул эместиги тиешелүү түрдө токтомдо, өкүмдө же аныктамада жүйөлөштүрүлүшү керек. Юридикалык эмес жөнөкөй тил менен айтканда, тергөөчү көз карансыз өткөрүлгөн 4 экспертизанын, анын бири Россиялык борбордук изилдөөнүн корутундусун кабыл албай жатканынын себебин түшүндүрүп, негиздеп бериши керек. Бирок Бабановдун ишине келгенде андай жооп жок. Себеби деле түшүнүктүү. Ал эми УКМК Өмүрбек Бабановдун сөздөрүнө кайсы жактан экспертиза жүргүзгөнү, ал көз карансыз органбы белгисиз. Бир гана маалымат бар. Мурдагы бийлик каалагандай бүтүмдү 2 киши жазып берген. Алар Кыргыз Улуттук университетинде иштери айтылганы менен аты жөнү ачыкталган жок. Эмне үчүн ал эксперттер ачыкка чыкпай жатат? Жашыра турганы барбы? Же мурдагы бийлик каалагандай корутунду жазып берген үчүн өкүнүп жатабы? Салыштыруу үчүн айтсак, Өмүрбек Бабановдун сөзүн талдап, лингвистикалык анализ жүргүзгөн көз карансыз эксперттик топ эч кимден жашырынбай, тайманбай маалымат жыйын өткөрүп, акты ак, караны кара деп айтып, акыйкат бүтүм чыгарган үчүн сыймыктанаарын билдиришти. Алсак, филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева баштаган эксперттик топ Бабановдун 10 адырда сүйлөгөн 1,5 сааттык видеосун талдап, өзгөчө көңүлдүү Атамбаевдин бийлиги шылтоолоп, атайын кызмат кылмыш ишин козгогон 40 сүйлөмгө бурушкан. Адистер мурдагы президенттикке талапкердин сөзүндө кылмыштын курамы жок экенин илимий негиздерге таянып тастыктап беришти. Биринчи эле сүйлөмү мындайча башталган. Кудай буйруса, мен президент болуп келгенде мамлекетибизде өзбек, орус, казак, кыргыз деп улутун карабайт. Улуттар ортосундагы каштыкты козутуу эмес, тескерисинче козутпоо жөнүндө чакырык ташталган. Анткени кыргыз тилинде ба мүчөсү кандайдыр бир ишти жасаба дегенди билдирет. Бербе, айт, айтпа, отурба, ба мүчөсү турат. Улутуна карабайт деп улуттарды бириктирүүгө чакырык ташталып атат. Экинчиден, татыктуу болсо, бардыгыңар жакшы жумушка барасыңар, билимиңерди карайт, улутуңарды эч ким карабайт, мен сөз берем. Эч ким деген таңгыча татооч кыргыз тилинде, ал силерге эч кандай куугунтук болбойт. Улутуна карап, элге куугунтук болбойт деген сөздү берип турат. Үчүнчү, өзүнүн айткан ошол ишенимин бекемдөө үчүн мен силерге сөз берем. Бер деген инфинитивке келер чактын э мүчөсү уланганда, ал кийинки адамдын планын билдирет. Ошону менен биринчи күнү улуттар арасындагы кастыкты козутууга эч кандай негиз жок экендигине далил болот бул сүйлөмдөр. Тизе бүгүп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Бул сөздү Атамбаев 8 жолу колдонгон. Буга чейин, Бабановго чейин. Колдонгондо дагы биринчи жолу өзүнүн инаугурациясында этникалык өзбектерге карата колдонгон. Анан бир киши айтса козголбойт дагы, экинчи киши айтса козголуп калалы. Эки тексттик блокто 20 жолу бирге бир деген сөздү колдонгон. Бул экинчи күнөөгө аргумент. Үчүнчү күнөөгө динине, расасына бөлүү, ошого агитация жасалганбы деген. Дин, раса деген сөздү 1,5 саат ичинде эч ким колдонгон эмес. Бир дагы сөздү тапкан жокпуз текстте. Үчүнчү, төртүнчү, конституцияны өзгөрүүгө, бийликти басып алууга чакырыктар барбы дейт. Үгүт чакырык иретинде кыргыз тилинде кыла деген буйругуңгайдын мүчөсү колдонулат. Баргыла, келгиле, айткыла, отургула, жооп бергиле жана башка. Ооба, кыла деген сөз колдонулган. Укук коргоо органдарына кайрылып кетет элем. Ушул жерде жүргөн зам министр Сүйүн Өмүрзаковго кайрылып кетет элем. Өзүңөрдүн укугуңарды аткаргыла.
мыйзамдын алдында сөзсүз түрдө жооп бергиле. Шайлоо мыйзамынын негизинде кайсыл укук коргоо органдарынын иштеп жаткан иштери аралашса, урматтуу офицер, сержант мыйзамсыз буйрук берсе, аны аткарбагыла. 3 жылга кесилесиңер. Элдин укугун коргоп бергиле. Шайлоого башка бандиттер аралашса, ошолорду камагыла. Ошондо эл силердин бетиңерден өт, ошондо жашоо өзгөрөт. Кыла деген сөздү конституцияны өзгөргүлө, бийликти алмаштыргыла, эртегеле барып биз революция жасайлы деген сөз жок. Жок болсо биз каяктан табабыз? Раз ушунун бардыгы жазылып тургандан кийин биз илим астында анан бир кыргыздын жигитинин тагдырын талкалоого жасалган саясий буйрутмага баш ийбей өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды курмандыкка чалып туруп, мына ушундай эксперттик куртумду бердик. Өмүрбек Бабановго кылмыш иши саясий мүнөздө козголгонунун дагы бир далили. Көз карандысыз экспертиза жүргүзүп, бирок Атамбаевдин бийлиги каалагандай бүтүм чыгарбаганы үчүн Үмүт Култаева куугунтукка кабылып, кызматынан айрылды. Профессор жеке кызыкчылыгын ойлоп, илимге каршы чечим чыгарып койсо деле болмок. Бирок билимдүү, тажрыйбалуу, келечек муунду тарбиялаган адамдын абийири буга жол берген эмес. Чындыгында ошол кырдаал, саясий кырдаал, Өмүрбек Токтогулович жөнүндө оң сөз айтууну жактырбай турган учур болчу. Бирок биз эки нерсени эске алдык. Биринчиден, эртеби кечпи чындыкты тарых ордуна коюп, Карамзиндин айтканы бар, тарых кекчил келет. Ал эртеби кечпи чындыкты алып чыгат. Бул бир. Экинчиден, биз бул жерде жоопкерчиликти сездик, анткени сөз улуттар аралык касташуу, бул мамлекеттин тагдыры жөнүндө болуп атат. Бул оңой иш эмес, бул оюн эмес. Ошондуктан бул жоопкерчиликти сезүү да биздин мойнубузда турду. Үчүнчү нерсе, илим. Бул лингвистикалык анализ же эксперт болуу илимий негизде иш жүзүнө ашат. Ошондуктан илимдин алдында калп айтууга абийирибиз жол берген жок. Ошондуктан өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз тебеленгенине карабастан, жеке кызыкчылыгыбыз курмандыкка чалынганына карабастан, биз чындыкка тике карадык. Ал үчүн мен сыймыктанам. Демократиялык өлкөлөрдө көз карандысыз экспертизалардын бүтүмүнө таянып эле ишти жаап коюшат. Негизи эле андай мамлекеттерде саясий мүнөздө кылмыш иши козголбойт. Бирок мурдагы бийлик мындай ыплас иштери менен өлкөнүн демократиялык жолдо баратканына көлөкө түшүргөнгө аракет кылды. Эми муну оңдогонго мезгил келди дешет талдоочулар. Саясатты жакшы түшүнгөндөр Өмүрбек Бабановго козголгон жасалма кылмыш иши жабылып, анын өз мекенине кайтуусуна жол ачылышы керек дешет. Анткени анын Кыргызстан үчүн жасаган эмгегин жана мындан ары кошо турган салымын эске албай коюу мүмкүн эмес. Кыргызстан Өмүрбек Бабановдун туулган жери, мекени, эли журту. Андыктан анын өз жерине келүүгө толук укугу бар. Башка иш анын келишине тоскоол болуп жаткан кылмыш иштери. Алардын да кандай максатта, ким тарабынан козголгонун жакшы билесиздер. Ошондуктан Бабановго кылмыш кылып коюп, качып кеткен катардагы адамдай мамиле жасоо туура эмес. Кантсе да ал мамлекетке салым кошкон депутат, премьер-министр болгон адам. Президенттик жарышта 1,5 миллиондон ашык шайлоочунун добушун алган күчтүү инсан. Ага козголгон кылмыш иштери мыйзамдын гана алкагында каралышы керек. Анан эле кайтып келсе камай салабыз деп коркутуштун кереги жок. Тескерисинче, келишине шарт түзүп берип, кылмыш иши боюнча мыйзам чегинде өзүнүн актыгын далилдөөгө шарт түзүп берүү зарыл. Мен билем, Кыргызстанга Бабановдун зыяны тийген эмес. Мындан ары да тийбейт. Бир жаш баланын оюнундай болгон жеке таарыныш менен эле Бабановго кылмыш ишин Атамбаев козготкон. Эгер Бабанов Кыргызстанга кайтып келсе, ага мындай кылмыш куугунтугу жүрбөйт. Бийлик тарабынан ызылчууну кимдер азыр каалашып атат? Муну ошол эле Атамбаевдик күчтөр Бабановдун келишин каалабай жатат. Себеби ал келсе коомдук ситуация башкача өзгөрүп кетишет деп коркушат. Бабановду келүүсүн каалабаган күчтөр ушундай ызылчууну жаратышып, ушундай резонанс жаратышып, анын келишине ошолор жасалма тоскоолдук кылып атышат деп ойлойм да мен. Келсе бул иш, менин оюмча бул иш жабылат, себеби кантип ак нерсени кара деп туруп эле камап койсун. УКМК муну жаап койсо, Бабанов келбей дагы ызылчуу чыгат. Ошон үчүн эле жанагы формалдуу билдирүү жасап кой деп ойлойм УКМК. Ал келсе камалбайт, бул иш токтотулат деп ойлойм. Ага толук негиздер бар.
мен ойлойм бул иш жабылыш керек эле. Ошол себептен бул иштердин баардыгы саясий буйрутма менен козголгон. Эч кандай негиздери жок, юридикалык да негиздери жок, саясий да негиздери жок болуш керек. Ошол иштин негизи барбы же жокпу деген белгилей турган экспертизалар мына 4 экспертизанын жыйынтыгы ал негизсиз деп эсептеди. Ошол себептен бул ишти ошол замат эле токтотууга, буну ошол ишти алып барууга мыйзам эч кандай жол бербейт. Ошол себептен УКМК бул ишти көп күнгө узатпай деп токтотууга мажбур. Мыйзамга ылайык.